Тынч океандын Чыгыш Азия тарабында жайгашкан арал түрүндөгү Япония өлкөсү экономикасы эң күчтүү делген мамлекеттердин үчилтигине кирип, дүйнөдөгү жалпы ички дүң өндүрүмдүн 7% да дал ушул өлкөгө туш келет. Ал эми Япониянын өзүнүн ички дүң өндүрүмүн ала турган болсок, былтыр 4 триллиондон ашкан. Ар кандай экономикалык каатчылыктарга карабастан бул көрсөткүч улам өсүп барууда. Албетте экономикалык сандар менен салыштыра турган болсок, Япония Кыргызстандан ушунчалык алыс өлкө. Бирок ошол эле убакта алган багыты, эки тараптуу кызматташууга болгон кызыктарлыгы менен ушунчалык жакын өлкө. Расмий сапар менен Токиого учуп барган президент Садыр Жапаровду Япониянын тышкы иштер министри Киото Цуджи баштаган делегация тосуп алды. Ал эми император сарайында мамлекет башчысы менен биринчи айым Айгүл Жапарованы император Нарухито жана императрица Масако тосуп алышты. Анда кыргыз-япон эки тараптуу мамилелери, достугу тууралуу жылуу баарлашуу орун алды. Ошондой эле император Нарухито менен императрица Масаконун атынан кабыл алуу болду. Талдоочулар Япония менен кызматташтыкты өнүктүрүү биринчи кезекте Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу экенин белгилешет. Япония на сегодняшний день занимает 4-е место в мире по ВВП. Япония учурда дүйнөдө ички дүң өндүрүмү жагынан 4-чү орунда турган өлкө. Көрсөткүч 6 триллион долларга чукул. Анын мындай өлкө менен эки жакты кызыктырган бардык тармактарда. Анын ичинде соода экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыкты өнүктүрүү жана кеңейтүү боюнча актуалдуу маселелерди талкуулоо биринчи кезекте Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу. Япония өлкөсү баягы дүйнө жүзүндөгү өнүккөн жана технологиялык жактан бир чоң бир өлкөлөрдүн бири болуп атпайбы? Ошон үчүн негизинен эле биз Япония менен жана технологиялык байланыштарды бекемдөө боюнча инновация деп атабыз. Жанагындай илим билим тармагындагы бир күч өтсөк жакшы болот деген ниет бар да. Ошондой эле Кыргызстан менен Япония парламенттер аралык мамилени өнүктүрүүгө да кызыктар. Президент Садыр Жапаров Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери Фукусира Нукага менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда эки тарап тең салттуу өз ара түшүнүшүү духунда парламенттер аралык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө бел байлашты. Япония Кыргыз Республикасы эгемендик алгандан тарта алгачкылардан болуп кызматташууга кол сунуп, элчилигин ачып, жаш мамлекеттин өз алдынча телчигип кетүүсүнө зор салымын кошкон өлкө. Социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык багыттагы көмөгү чоң. Мисалы JICA же Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги ишке ашырган бир катар долбоорлор эки өлкөнүн достугунун үлгүсү болуп саналат. Мисалы жакында эле Чычкан Капчык айында курулган тоннель үчүн аталган уюм 39 миллион доллар сарптаган. Бул Кыргызстанга берген насыя эмес, кайтарымсыз грант. Биздин агенттик Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштеп келатат. Бул убакыт аралыгында 196 миллион доллар көлөмүндөгү гранттык долбоорду ишке ашыра алдык. Андан сырткары 160 миллион долларлык техникалык кызматташуу жетишилди. Алдыда дагы көп максаттарыбыз бар. Каржылык колдоо көрсөтө турган тармактар ар түрдүү. Мындан тышкары Японияда билим алууга умтулгандарга JICA колдоо көрсөтүп келүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин 3 миңдей кыргызстандык аталган уюмдун программасы менен өнүккөн өлкөгө барып билимин жогорулатып келген. Ошондой эле өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган бир айыл бир продукт долбоорунун пайдасы да бир кыйла. Анын алкагында региондордо чакан стартаптарын баштап, атүл экспортко чыгып жаткандар да бар. Биздин уюм майып балдар менен иштегендиктен бизге бир уюмубузда балдарга, анын ата-энелерине бир жагымдуу нерсе болду. Ошон үчүн биз ушул арпа чайды жасап баштадык. Нарын брендин алдык. 23-жылы февраль айында ошо улуттук бренд алганга жетиштик. Анткени биздин жасаган чайларыбыз ошо кызматташып жаткан JICA уюмундагы япондорго аябай жакшы баага татыктуу болду. Ошондой эле Япониядан келген ыктыярчылар жерлерде билим берип келишет. Кыргыз тилин үйрөнүп жаткан бул тайпадагы ыктыярчылар бир ай мурда эле Япониядан келишкен. Бири Борбор калаада мектепте англис тилин окутса, бири Нарынга барып сабак берүүгө камынууда. Кыска убакыттын аралыгында эле тилди өздөштүрүүгө да жетишкен. Тамак аш технолог болуп иштейм. Тажрыйбамды колдонуп жаны чакырды. Мен Кыргызстан жакшы көрөм. Япония өлкөсүнөн келген ыктыярчылар эки өлкөнүн ортосундагы маданий гуманитардык мамилелерди бекемдеген көпүрө. Ошол эле убакта акыркы жылдары экономикалык, инвестициялык көрсөткүчтөр да бир кыйла жогорулаган.
2018-2022 жылдары экспортыбыз товар жүгүртүүбүз 1,9 эсеге өскөн. Анын ичинде импорт 1,9 эсеге, экспортыбыз болсо 2,8 эсеге өскөн 4 жыл аралыгында. Ал эми 2022 жылы болсо соода жүгүртүүбүздүн 0,77% бул Япония өлкөсү менен болгон соода жүгүртүүбүз болгон. Ал эми ушул жылдын январь-сентябрь айларында болсо 1,7% дээрлик биздин соода жүгүртүүбүздүн 1,7%-ын бул Япония өлкөсү ээлейт. Инвестиция кызматташтыгыбызда Япония мамлекети менен былтыркы жылы биз эң көп инвестиция ушул биздин экономикага келди деп эсептесек болот. Анда дагы $7,5 миллион түскөн. Бирок бул бүгүнкү күндөгү эки мамлекеттин ортосундагы потенциалга жооп бербейт. Себеби бул инвестициянын көлөмү өтө аз. Келечекте биз ойлоп атабыз, ар тараптуу иш-чаралардын негизинде ушул инвестициянын көлөмүн да көтөрүш керекпиз. Жашыл энергетика жана инфраструктура тармагы президент Садыр Жапаров Япониянын эл аралык кызматташтык банкынын башкаруучусу Нобумитсу Хаяси менен жолугушуп жатып, белгиленген тармактар боюнча кызматташууга кызыктаарлыгын билдирди. Финансы институтунун жетекчиси да өз ара пайдалуу кызматташууга жана Кыргызстан менен конкреттүү долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин айтты. Атүгүл аталган банктын командасы өлкөнүн муктаждыктарын деталдуу изилдөө үчүн Кыргызстанга барууга даяр экени да белгиленди. Ошондой эле сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Киото префектурасынын губернатору Такатоши Нишиваки менен жолугушту. Жогорку даражалуу меймандарды тосуп алган губернатор Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы бардык тармактарда туруктуу өнүгүп жаткан эки тараптуу мамилелерди канааттануу менен айтып, өткөн жылы өлкөлөр дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгиленгенине токтолду. Өз кезегинде мамлекет башчысы кыргыз делегациясынын жана жеке өзүнүн атынан Япон тарапка Япониянын байыркы борбору Минхрам шаарында жылуу кабыл алуу үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Тараптар бардык чөйрөлөрдө өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө макулдашты. Япония өзүнүн уникалдуу салты менен учурду айкалыштыруу жөндөмү менен таанымал мамлекет экенин билебиз. Өткөн менен келечектин ортосундагы тең салмактуулук Япон айырмачылыгынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул тажрыйбадан үйрөнө турган көп нерселер бар экенин билдик. Мен үчүн бул сапар тарыхый жана шыктандыруучу сапар болду десем жаңылышпайм. Жогорку даражалуу коноктор Киото шаарында чай эземине да катышты. Анда алгач чай даярдоонун өзгөчөлүктөрү, Японияда чай ичүү каада салттары жөнүндө кеңири айтылып, бир катар тиешелүү жөрөлгөлөр да жасалды. Белгилей кетсек, мамлекет башчынын расмий сапары эртең да уланат. Анда бир катар маанилүү жолугушуулар белгиленген. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.